Достор, айымдар, мырзалар, учурда азыр жанды эксклюзивдүү мейман бар. Ушул эле Кыргызстанда бүгүнкү күндү аябай бир дүңгүрөттү. Хабиб Нурмагомедовдун таанышы Нуржасын, актер мыкты. Кош келдиңиз. Хош келдик, саламатсыздар. Бүгүнкү жаңылыкты уктуңуз, Хабиб келди. Бардыңызбы? Жок, барган жокпуз. Биз жумушта болуп калдык, бирок интернет аркылуу көрүп калып аттык да. Ким утат, Хабиб же Макгрегор? Анысын билбейт экенбиз эми. Кимиси жакшыраак машыкса ошонусу утса керек. Эми, сүйүктүү телегөрүүчүлөр, бардыңыздар эле ушул Нуржасын мырзаны кайсы жактан көрдүм десеңиздер, учурда театрда да эмгектенет, Мегатой кино тасмасынан да көргөнсүздөр. Андыктан WhatsAppка билдирүү жазыңыз, сәл күтөбүз. Балким калып элек же суроо болсо, өз дарегине узатабыз. Эми, Нуржасын мырза, бүгүнкү маанайыңыз кандай? Бардыгы ойдогудай? Жакшы? Бүгүнкү күн негизи эртең менен башталган эле абдан сонун башталды. Бүгүн жакшы күндөр. Өзүмдө жакын саналаш досторум да туулган күндөрү болду. Өзүнүн иштеген Гүлмира Турсунбаева Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы бар. Ал эжесинин туулган күнү экен. Андан кийин Кыргызстан оондорунда туулган күнү болуп калды, ал жакта куттуктадык. Анан эң акыркысы өзүмдүн дос балам туулган күнү болду. Мурат Карачев деген азыркы учурда Тамада дос балдар. Сиздин туулган күнүңүз качан? Мен туулган күнүм 23-июнь. Көйлү бар экен анда. Көп барак. Майрамдан айналыс экен. Достор, азыр кыскача музыкалык чыгарма кезек берели. Нуржасын буюрса сизге көп оюндар күтөт. Ал оюндар менен азыр тааныштырбай турайын, чочуп кетип калышыңыз мүмкүн. Биз ага чейин азыр музыкалык чыгармага кезек берип, ага чейин Нуржасын мырзаны даярдап туралы. Ал оюндар буюрса ысык болот. Музыкалык чыгармадан кийин биз программа улантабыз. Эч кайда. Кызым, сени көбүстө апаң чыдап кеткенине туура 15 жыл болду. Ал кезде сен кичинекей 5 жаштагы кыз элең. Эмнеге экенин билбейм. Башында апаң экөөбүз бири-бирибизди катуу сүйчүбүз. Апаңды билбейм. Мен Жамалды жанымдан артык көрчүмүн. Жамал, сен бизди таштап кеттиң. Жамал, мен сени сүйчү элем го. Жанымдан артык көрчү элем го. Жамал! Жамал! Кечир койчу кызым. Сенин апаң ааламда жок баарынан сулуу кыз болчу. Сенин апаңдын өзүн эмес, баскан изин көлөкөсүнө башка адамдын көз карашын түшүргүм келген эмес. Нуржасын мырза, достор, Калган тексттер. Браво! Сиз чындап эле ыйладыңызбы азыр? Эми негизи даяр эмес болчук, бирок эми эгерде даярдансак дагы мындан жакшы ыйлап бермек болчу эми. Жамал! Кантип образга кириш керек ошентип? Сиздин сырыңыз. Бул жерде көп деле сыр деле жок. Болгону туура ойлоно билиш керек. Анан ошол учурдагы биздин тил менен айтканда ошол учурда состояние деп коет да. Кандай акыбалда болсоң ошондой болушуң керек да. Эмне себептен бакы өзү бул чыгарма азыр Меңди Мамазайрова эжекебиздин Аппак аял айдай кыз деген чыгармасындагы ошол жерде ошол кездешет. Өзүнүн кызына апасы жөнүндө тууралап айтып берип аткан кези болот. Эми апасы кайтыш болуп калат, атасы арак ичип кеткен болом да. Мен алкаш болуп арак ичип кеткен болом. Эми эгерде буну театрдан бир 2 жыл мурун ойногон спектакль болчу, анан эгерде азыр кичине жеңилирээк болгону ошону эстеп кеттим, анан ошону айтканга туура келди. Эгерде даяр болсок, мындан да жакшыраак айтып бермекпиз. Бирок образга киргенсиң абдан жакты. Мен жанында отурганда эми качан кыйкырып жүрөт дегенде мынтип телегөрүүчүлөр карап отургам да негизичи. Жамал деп кыйкырганда мен ушундай чочуп кеттим жаныңыздан. Сонун. Эми азыр бир аз кайгыдан алыстап Нуржасын мырза, эми ыйлабаңыз, болду. Образдан чалып алсак окшойсуз. Азыр бизде дагы оюнубуз бар. Макалдарды жакшы билесиз.
100% айта албайбыз, бирок эми. Бирок билесиз, Билебиз. Азыр биз болсо смайликтерди чыгарабыз. Достор, бул оюнду сиз дагы ойноп көрсөңүздөр болот. Жакындарыңыздарды салга жакыныраак чакырыңыздар. Барыңыздар үй бүлөңүздөр менен көрүп жатсаңыздар, көрүңүздөр да үнүн бийигирээк кылыңыздар. Азыр биз смайликтерди чыгарып беребиз. Ошол смайликтерди көрөсүз дагы. Анан кийин ошол смайликтердин аркылуу кайсыл макал экенин табышыңыз керек. Даярсызбы? Бизге азыр алгачкы смайликтерди чыгарып берсин. Бул смайликтерди бириктирсе, кайсыл макал келип чыгат. Эми ойлонуп көрүңүз. Кайсыл ушул смайликтерди бириктирсе, кайсыл макал? Эшигин көрүп төрөнөт, денесин көрүп кызын ал. Биз үстүнөн баштасызбы же астынан? Астынан баштайбыз. Астынан. Туура. Эми кийинки смайлик бар. Кийинки смайлик бул колчалар сизге. Кийинки смайликти чыгарып берип коюшсун азыр. Ал макал татал, бирок көрөбүз. Бул Жамал. Сиздин жооңуз? Менин жоом Аял мыкты болсо, сен аял жакшы, эр жакшы. Сонун. Вазир жакшы, хан жакшы. Сонун. Эми үчүнчүсү бар. Үчүнчүсүн бир көргөндө бирок таппай калышыңыз мүмкүн. Бирок жардам берем сизге. Эгерде дагы монолог айтып берсеңиз. Кеттик, бизге кийинки смайликтерди азыр чыгарып берсин. Мурутжан байке сизге окшош экен бирок, бир аз. Мен эртеңден баштап менден мурут коет окшойм анда. Бул макал. Бул макалдын мааниси астынан баштайлы же үстүнөн баштайлы? Үстүнөн баштасак, эки жаман тоого чыкса кубалашып түшөт, эки жакшы тоого чыкса кудалашып түшөт. Сонун, мыкты. Эми театрда иштеп жүргөнүзгө канча жыл болду? Өзүңүз боюнча бир аз маалымат бере кетсеңиз, кайсы жердин кулуну болосуз? Сиз мен оюмча азыр сизди мынакей ушул монологду уккандан кийин, ушул Мегатой кино тасмасынан көргөндөн кийин, көрөрмандар силер кызыгып калса керек. Бул ушундай бир суйкаган мырзабыз кайсы жердин кулуну деп? Мен Нарын областына караштуу Актала районунда Жогорку Май деген айыл бар. Ошол айылдан туулуп өсүп чоңоюп келгенмин. Мындайча айтканда, жөнөкөй гана Сөңкөлдө чоңойгон койчунун чабандын баласы болуп чоңойгонмун. Актерлук чеберчилигиңиз кайдан пайда болду? Актерлук чеберчилик билбейм. Негизи кыргыз эли өзү бакы таланттуу эл болгондуктан, ар бири ырдагандыктан, бийлегендик актер болгондуктан, себеби эмнеде экен деп ойлонуп көрөм, бирок көбүнчөбүз мен ойлонуп калам да баягы кичинекей кезде ат минип, тоодо чаап, ылдый чаап, ушинтип жүрүп, кыйкырып, ырдап, өзүнчө ушинтип жүрүп баягы жаратылыштын сулуулугу менен суктанып, жаратылыштан кандайдыр бир таасир алып, ошондой бир рух, дух берилсе керек деп ойлойм. Бирок эми антип деле айткандан алыспыз, бирок ким билет, эмнегедир жүрөгүбүз ушул тарапка тартты. Келип окудук. Бибисара Бешеналиев атындагы искусство университети бар. Ал жакта актерский факультет окуп бүтүрүп эле, бүткөндөн кийин эле Бакен Кыдыков атындагы жаштар театрына кирип кеттим. Азыр иштеп атканым 4 жыл болду. Өзүңүз негизи кайсыл образдарды көрүүгө аткарганды жакшы көрөсүз? Кайсыл образдар? Балким терс каарманды же ошондой бир оң каарманды? Негизи бизге көп айырмасы жок. Эгерде кандай роль сунушталса, биз ошону колубуздан келишинче болгон дараметибиз менен аткарып бергенге аракет жасайбыз. Бир гана көбүнчө мени баягы сүйүү жаатында көбүрөөк бурушат, театрда деле ошол, бирок терс каарман боло турган болсок деле, кайсы каарман боло турсак деле колдон келишинче дараметибиз менен аткарып беребиз. Нуржас мырза, негизи эми биз ушул программабыз башталар алдында бардык телегөрүүчүлөргө айтпадык белек, WhatsAppка жазыңыздар депчи. Учурда келген СМС билдирүү бар экен. Кандайсың Нуржасын, мен сенин кошунаңмын. Садыбүбү эжең деген экен. Ар дайым бактылуу бол, ишиңе ийгилик, сенин кинолоруңду калтырбай көрөм, бактылуу бол, ак жол балам деген экен. Тааныйсыз бул эжекени? Бул эжеке мен тааныйм. Мен окутуп калган өзүмдүн эжем. Садыбүбү эжекемизге да ден соолугуңуз саламат болсун. Ар дайым биз сиздин үмүтүңүздү, тилегиңизди актаганга аракет жасайбыз. Сонун. Нуржас мырза, негизи жанагы монологдон кийин биз дагы деле эйфориядан чыга албай жатабыз. Мен оюмча эми азыр телегөрүүчү бир монологду уккандан кийин экинчисин сурайт болуш керек. Кайсы монологду азыр эми бир образ керек. Бирок жашоодо негизи жылмайып эле жүрөт экенсиз. Бирок образга киргенде эле башка Нуржасым болуп калат экен. Максар, анда келесиңер силерге бир монолог окуп берейин.
Бул чындыгында өтө кайгылуу монолог, бирок азыр эсимде болгон ушул болуп атат. Көбүрөөк тексттерин билгенче, ошондуктан азыр ушуну окуп бергенге аракет жасайын. Бул жактан да образга киресиз, Ага. Кеттик анда. Бардыгыбызча көрөбүз достор, сонун. Оба. Чечилип калды бүт түйүн. Мен кызыл эт чагымда таалай эмес тозок үчүн жанымдан тушоону чечип буттардан тузактан мени куткарган адам сени жери жутсун. Ошондо өлүп калганда билбейт элем бул күйүттү арманды, келбейт элем бул жерге өлтүрүш үчүн өз атамды, эр болбойт элем өз энемдин алды эйлеп мени төрөгөн, өз башын өзү каргаган, арбактын ак шейшөөнө канды колматыр булгап турган, ошол мен, анан каны шер болбой ким болом? Кантип карайт элем жүзүн апамдын, жебей таалай атамдын акыретке барганда. Көңүл тең алдында күнөөм чексиз. Жегөнүгө көрүп туруу оңойбу. Аттиң, өсөнөмдө төрөлгөн балдарымды. Болду? Сонун, Нуржасын мырза. Мен сизди көрүп, негизи эки адамды көрүп кеттим да. Нуржасын актер жана Нуржасын жылмайып жүргөн адам. Кайсыл көпчүлүк учурда жүрөсүз? Бирок жашоодо жылмайып эле жүрөт экенсиз. Негизи жашоодо өзүм жөнөкөй эле жүргөнгө аракет жасайм. Сен бакы бул өнөр болгондуктан, өнөр адам болгондуктан муну жашоодо колдонбойбуз. Болгону гана театрларда, кинолордо, же эгерде суранып калган жерлерде болсо колдонуп ойноп бергенге аракет жасайм. Сырап пайда болду. Ыйлаганыңыздан негедир мындай бир чыныгыдай кылып ыйладыңыз, чыныгыдай кылып. Мен негизи бирок жашоодо күлүп жүргөнмөн, бирок мен ушундай бир кыйналсам да бирок ыйлай албайм да. Сиз кантип үйрөнүп калдыңыз муну бат ыйлаганды? Эми бул монологдун сөздөрүн уксаң, өзүң деле ыйлабайм десең, өзүң деле ыйлап кетесиң. Азыр бул жер эчтеке эмес. Мен муну дипломный ишимде ойногон болчумун. Бул трагедиянын атасы Софокл деген бар. Ошол улуу трагедиянын атасы драматург жазган болчу. Башында мен бул ролду ойноп атканда кээ бир жерден эсимди жоготуп калчумун да. Эмне себеп дегенде бакы биз жөн гана сөздөрдү гана айтып бербейбиз да. Биз ошол сөздөр менен жашаганга туура келет да. Биз ошол окуя менен жашайбыз да. Анан жанакындай өтө коркунучтуу, өтө бакы страшный окуя болуп аткан соң анан мындан ыйлабай коюш билбейм. Бирок азыр негедир бакы бул эметкенде мен 5 жылдан кийин 5 болуп кетти, 5 жылда болсо деле азыр деле дагы деле бар да эмесичи. Ичиңизде калып калган. Ичте калып калган, анткени биз ар бир ролду ойноп атканда биз анда жон терибизге, каныбызга сиңиребиз да. Анан кайсы убакыт болбосун ошондо бакы ойноп баштаган өзү келет чөт бүт барычы. Азыр өзүңүзгө келесизби? Азыр келдик өзүбүзгө. Жаз башка Нуржасынбы? Жа азыр өзүбүз эле. Бак азыр бул кичинекей бакы окуя болуп атпайбы, эгерде чоң спектакльдерди ойносок, спектакльден кийин кичине ролдон чыгыш кичине кыйыныраак болуп калат. Бир жума кыйналасыз. Эми бир жума болсо 1 саат кичине чыгыш кичине кыйыныраак болуп турат. Андан кийин көнүп кетесиң. Ал эми азыр кичине чакан эме болуп аткан соң ал мынакей достор, актер болом дегендер ойлойт бош кагаз, жөнөкөй эле анан кийин киного тартылабыз, анан кийин жылдыз болобуз депчи. Ушинтип образга кирген билиш керек, ыйлаганды билиш керек, мимиканы алмаштырган билиш керек. Бир учурда кайгы, бир учурда бактылуу адамдын ролун аткарыш керек. Нуржасын мырза, мынакей дал ушул сөздөрүм бар сизге тийишип, сизге чоң рахмат келип бериңизге. Сонун, сизге кол болду. Ийгиликтер каалайбыз. Жашооңузда бир гана капагайгы болбосун кинодогудай, бир гана өңдүү түстүү сонун жашоо болсун. Ийгиликтер болсун. Ырашып билебиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз да ушу менен түз эфирде программабызды жыйынтыктайбыз. Буюрса мен дагы эмки эфирде монологду окуп чыгам. Буюрса. Мен силерге ийгиликтер каалайбыз. Жылмайыңыздар, жашооңуз бир гана сонун болсун. Эмки эфирден көрүшкүнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кийинки эфирде мындан да сонун коноктор келет.